Баткенде Чернобыль апатынын 36 жылдыгы белгиленди. Ага Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев Чернобыль апатынын катышуучулары, айыл өкмөтүнүн башчылары жана тиешелүү мекеме ишканалардын жетекчилери катышты. Район акими Учкунбек Жоробаев Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын атынан көңүл айтып, Чернобыль апатынын катышуучулары жана каза болгондордун үй бүлөлөрү ар тараптан колдоого алына берерин белгиледи. Ошондой эле Чернобыль апатынын катышуучуларына арналган эстеликтин ачылыш аземи болуп, курман болгондорго арналып Куран окулду. Ошондой эле Баткен райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан ар бир катышуучуга акчалай сыйлыктар берилип, Баткен шаардык бириккен аскер комиссарияты тарабынан Чернобыль апатына катышкандарга грамоталар тапшырылды. Иш-чаранын соңунда Чернобыль апатына катышкандарга арналып сый тамак уюштурулуп, Баткен райондук маданият үйүнүн чыгармачылык тобу тарабынан концерттик программа тартууланды. Учурда Баткен районунун аймагында 17 Чернобыль апатынын катышуучулары бар. Бүгүн Баткен райондук мамлекеттик администрациясы жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери тарабынан дүйнөгө белгилүү болгон Чернобыль апатынын 36 жылдыгын белгилеп иш-чара өткөрдүк. Биздин райондун аймагында бул иш-чара жыл сайын өткөрүлөт. Чернобыль апатыны калыбына келтирүүгө катышкандарды, биздин Баткен районунан катышкан жарандарга жыл сайын бизден түрдүү жардамдар көрсөтүлүп келет. Жана бул иш-чараны биз жогорку деңгээлде уюштуруп өткөрүүбүз. Бүгүн 26 апрель 2022 жыл Чернобыль апатына 36 жыл толуп отурат. Бул дата Бириккен Улуттар уюму тарабынан 2014 жылы бүткүл дүйнөлүк радиациялык авариядан жана кырсыздардан жабыр тарткандарды эскерүү күнү деп жарыяланган. Эми жалпы облус боюнча айтсам 146 жоокер аттанып барып, анын 53-ü өтүп жана башка өлкөлөргө кетип, бүгүнкү күндө 93 катышуучу ушул облуста жашайт. بسم الله الرحمن الرحيم رب أنزلنا منزلا بركة أنت خير المنزلين برحمتك يا أرحم